кимсиз, өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Согушта куугунтуктан ошо Ошко алып келип, ошол жерден чоңойгон дейт. Врачтар философ болгон. Жок, сени түшүнгөн адамдар аз болуп калды. Ортосундагы мамиле бул өзүнчө дисциплина. Адамдар жертва синдромунда да акча деле табат. Кайненем бул менин балдарымдын апасы да. Анын качан таарынганын мен өзүмдү анан кенен сезип калдым да. Саламатсыздарбы, урматтуу мен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер үчүн эң сонун айым, ар дайым элдин оозунда айтылып келген Айнура Сагынбаева айым отурат. Саламатсызбы, Айнура? Саламатсызбы. Кош келдиңиз биздин студияга. Жаңы жылдын алдында эшикте сонун кар жаап турат. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Ушундай керемет күнү экөөбүз жолугушуп баарлашкан турабыз буюрса. Сизге биринчи суроом, Айнура Сагынбаева болгонго чейин сиз кайсы жерде негизи төрөлгөнсүз, кайсы жерде чоңойдуңуз, эмне менен алек болдуңуз дегендей? Мен чүйдө төрөлгөм, Сокулук айылында. Бирок мисалы Ошко барганда мен Оштон дагы деп коем, анткени бизде мен тайнемдин колунда көп чоңойгом, апам деп коем да. Ата-энем ажырашып кетип, анан Асылбаш айылына көп барчым да. Ошо асылбаштыктар боy өстөрү алайлыктар келет экен. Ошон үчүн биздин тарбияда мындай таптакыр чүйдүн дагы эмес, иши кылып алайдын да тарбиясы бар, чүйдүкү да бар, анан мындай башкача да, таптакыр башкача. Кыргызча апамдан макалдарды көп окучумун, сонун сүйлөөчү, аябай мындай көркөмдөп сүйлөөчү да, китепти көп окучу тайнем. Ошол баары бир бабанынчы тиги подсознаниясына калып калат экен. Болбосо мен орус мектепти бүткөм, кыргызча сүйлөөчү эмесмин. Кийин телевидениядан эле кыргызча үйрөндүм. Ошондо тайнеңиз алай жакка төлөгөн болот? Асылбаштан болот. Асылбаш бул чүйдөгү ошо жалгыз айыл, Алайдан келген айыл экен да. Алайдан көчүп келишкен. Көчүп келген. Көчүп келип отурукташкан айыл. Отурукташкан. Асылбаш деген адам экен. Кийин чоң бир айыл болуптур. Сиз биринчи кимсиз, өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз медиксизби, блогерсизби, чыгармачыл адамсызбы? Өзүңүздү биринчиден ким деп эсептейсиз? Баары бар го дейм. Биринчи орунда койбойм, бирок албетте врачтык кесип баары бир жүрөгүмдө мындай орун алып калганда, бүт жака мен медицина көз карашы менен карайт экен. Адамдын ден соолугуна бүт жака ошо медицина көз карашы менен карайт экен. Негизи эле балдарды мен байкашымча медицинага окутуш керек экен. Анткени аябай логикасы күчтүү болот экен. Ой жүгүртүүсү кенен болот экен. Эгертен эле караса бүт эле врачтар философ болгон. Көп эле врачтар философ болгон. Негизи эле адамзатты ушу врачтар жылдырганда астыга, Ибн Сина мисалы. Демек ошо медицина аябай адамдын ой жүгүртүүсүн кеңейтет экен. Жакында эле сизге чоң бир ушундай бир ажиотаж болуп, элдин баары сөз кылып дегендей, муфтияттан сизге ушундай тоскоолдуктар болду. Сиз өзүңүз ошону кандай баалайт элеңиз? Сизге ошол информацияны кандай жеткизишти? Телефондон айтыштыбы, соц тармактан айтыштыбы, же жеке кат жөнөтүштүбү? Кандай формада жеткизилди сизге? Жок, соц тармактан эле көрдүм. Соц тармактан. Эл катары эле өзүңүз да соц тармактан көрдүңүз? Ооба, эл катары эле өзүм дагы соц тармактан көрдүм. Анан албетте мен түшүнгөн жокмун эмне себептен. Анткени мен медицина катары эле, анан биз эркин мамлекетте жашайбыз да. Негизинен. Мен ошондой ойлочумун. Ошо анан таң калдым. Анан эми өлкөбүздө ошондой нерсе болуп атса, баш ийишибиз керек да. Кайсы жакка коом каяка кетип баратса, аны коомдун толкуну менен жүрүшүбүз керек
деп мен дагы баш ийдим. Сиздин жасап жаткан эмгектериңизге кайындарыңыз кандай карайт? Сиз ошолордун фамилиясын алып жүрөсүз. Сагынбаева, мен түшүнүгүм боюнча, кайын журтуңуздун фамилиясы. Таятам да Сагынбай. Таятам да Сагынбай. Өзүңүздүн атаңыз. Ооба, чоң кайнатам дагы аты Сагынбаева. ошо анан Жолдошуңузго да Сагынбаев улан. Сагынбаев улан. Анда сиз өзүңүздүн эле фамилияңыз турбайбы? Өзүмдүкү дагы, Жолдошуңуздуку жолдошумдуку да. эч кимди тартынткан жокмун. Эң жакшы. Алар сиздин алып барып жаткан ишиңизге кандай карашат? Алар да менин мүнөзүмдү билип калды. Ушунча жылдан бери 20 жыл жашап атабыз. Айнура баары бир өзүнүн кылат. Айнура эркин деп бирок мени сыйлашат. Өтө сыйлашат. Мен алып барган ишимдин баарын туура деп эсептейт. Колдошот. Айнура кылып атабы, демек керек, демек туура деп. Кайненеңизди көрсөтүп каласыз. Кайненем, колдойт. ооба, кайненем дагы азыркы өзгөчө акыркы 5 жылда аябай колдойт мени. Анан сиздин тарапка ушундай бир хейтерлердин сөздөрү чыгып калатары кандай? Мисалы, эл алдына көп чыкпаган адамга ошол сөздөргө мындай чыдап отуруш кыйын да, морально, психология жагынан. Анан негизи эле эл алдында жүргөн адамдар баары көтөрүмдүү болушат. Ошол нерсеге сиз өзүңүздү атайын тарбияладыңызбы, үйрөнүп калдыңызбы мүмкүн, же ошого даяр турасыз бардайым ошондой сөздөргө? Же мүмкүн окуп айттырсыз алардын жазган сөздөрүн? Жок, эми таптакыр окуп аска болбойт, баары бир кеде-кеде көрүп каласың. Албетте мен деле капаланам. Мен дагы адаммын да. Кантип эле баарын көрбөй эле канча миң эсе капаланбайм, жок көрбөйм десем деле баары бир көрөсүң, баары бир эмоция бересиң. Бирок мен мындай түшүнөм да, адамдар канчалык жөнөкөй адамдардан өсүп кетсең, канчалык ой жүгүртүң өсүп кетсе, ошончолук сени түшүнгөн адамдар аз болуп калат экен. Анан аларга түшүндүрөм деген аракетте да акыркы убакта мен токтотуп атам да. Анткени эми түшүнбөгөн адамга убактымды коротуп, энергиямды коротуп бекер. Мурда мен ошонун баарына түшүндүрүп, ошонун баарына жагынам деген аракетим аябай болчу да. Азыр өсүп атам, бул өсүүнүн бир этапы дагы. Эң сонун. Көп курстар өткөзөсүз. Ошол курстарда адамдарга чындап пайдасы тийип, жашоосун кандайдыр бир деңгээлге көтөрө алган, өзгөртө алган айымдар барбы? Көп. Ооба. Эмне деп кайрылышат сизге? Көбүнчө үй бүлө маселеси. Мен өзүм психолог, сексологмун. Мен клиникалык психолог эмес, мен кардарларды кабыл албайм. Бирок мен сексологмун, азыр дагы эле окуп атам, университетте онлайн окуп атам. Анан мамилени жакшы түшүнөм. Эркектердин ой жүгүртүүлөрүн жакшы түшүнөм. Эркектердин башында эмне болуп атат түшүнөм. Медицина көз караштан түшүнөм да көбүнчө. Анан айымдардын көбүнчө эле бизде мындай да, эң чоң маселеси үй бүлөдө жашап атам, эл көзүнө жашап атам, бирок бактысызмын. Баары сонун, бирок баары жаман деген. Эң көп кайрылуу ошо менен. Же ажырашкан айымдар. Мен сүйгөн мени сүйбөйт. Мени сүйбөгөндөр толтура. Мени сүйгөндөр толтура. Мага алар жакпайт. Ошондой. Кыздар байланып калдым сүйүүгө деген. Орустардын, коучтардын курстары биздин менталитетке туура келбейт. Бизде такыр бөлөк. Бизде болсо илимдүүлөр аз. Жок дегенде медициналык билими барлар жок. Жок эсе. Бар, бирок жок эсе деп коем. Албетте бар андай күчтүү психологдор. Ошон үчүн талап чоң, маселе бар, элдер кайрылып атат. Талапка жараша жооп берип жатасыз. Сиздин жакында бир постуңуздан окуп калдым. Сүйүү жок эркектерде.
эркектерде бул жөн гана иллюзия деп айтыпсыз. Ошону сиз өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаңыздан улам айттыңызбы, же кандайдыр бир маалымат булагынан алдыңызбы? Же сиздин жеке оюңузбу? Албетте ар бир айтууда жеке ой дагы айтылат, маалымат булактан да алынат. Анан өзүмдүн жеке образованиеман дагы. Ал постко эмне себеп болду? Мен кардарым менен сүйлөшүп калдым, ал эркек адам. Анан көп өзүнүн тиягын биягын айтып, аялы менен болгон өйдө-ойдойлорду айтып, анан ошондо бир нерсени түшүндүм да, өтө ийгиликтүү адам. Анын ой жүгүртүүсүн анализдеп атып, сиз сүйбөйсүз дедим. Аны да сүйбөйсүз, буну да сүйбөйсүз, буну да сүйбөйсүз. Өзүңүздү сүйөсүз. Өзүңүздү сүйөсүз. Деп ойлонуп келип, анан үйдөн ошол посту жаздым да, чын эле сүйүү биз ойлогондой сүйүү жок. Бирок башка сүйүү бар. Ал кандай сүйүү? Башка формалары бар. Эркек менен аялдын ортосунда көп жашап калгандан кийин экөө бири-бирин жакшы түшүнүп, мындай бир максатка жылгандан кийин, бир максатка баратышса, экөөнүн ортосуна терең сүйүү болот. Чыныгы сүйүү, мына модакелерибиз деле туура айтат, никеден кийин башталат деп. Бирок 90% башталбай ошол бойдон ажырашып кетишет. Ажырашуулар Кыргызстанда 3-төн 1 үй бүлө ажырашат. Бул өтө көп. Өтө көп. Эң көп 10-15 жылдан кийин ажырашат. Мына азыр классташтардын жолугушуусуна барсаң, 80% кыздар ажырашкан. Демек, алар чыныгы сүйүүгө жетпей калды да. Алар сүйүүлүүдөн сүйүүгө өтпөй калды. Сүйүүнүн формасы көп. Үй бүлөдөгү сүйүү, мисалы мен жолдошум менен, сиз жолдошуңуз менен, мен ойлойм да, бул терең сүйүү. Бул мындай туугандык сүйүү, бул таптакыр башка форма. Бирок орустар айткандай страсть эмес да, гормондор эмес. Бул жанагы караганда титиреп, звоногун күтүп, Бири-бирине үйрөнүп калгандагы сүйүү. бул башкача сүйүү, терең сүйүү, өтө терең. Буну мындай сүрөттөп да берүүгө мүмкүн эмес. Такыр башкача сезимдер. Биз ойлоп аткан сүйүү, көптөр эңсеген сүйүү, жетпей калган сүйүү, ал жөн эле гормондордун өйдө-ойдой болгону. Гормондор жөнүндө айтсак, ошол сүйүүлөрдө, мисалы, өйдө-ойдой болгон, биринчи көрүшкөндөгү сүйүүдө дофамин гормонунун чоң ролу ойнойт. Жана жыныстык гормондор, тестостерон, эстроген, эркекте мына аялды көрүп каалаганда тестостерон гормону ойнойт да. Дофамин жетишкендик гормону. Эркек мергенчи да жетиш керек, атыш керек, кармаш керек, ийиш керек, меники деп көрсөтүш керек баарына. Бул дофамин. Тестостерон бул эркектик каалоо. Жанагынтип экөө мамиле куруп, анан болбой калганда дофамин түшөт, жетти да, болду, кызыксыз. Тестостерон да түшөт, өйдө-ойдой болгондон, жана орустар бытовуха деп коет. Аялда болсо окситоцин деген байланыш гормон пайда болот, кете албайт, жүрөгү ооруйт, жаман болот. Буларда эмне жок? Буларда бир гормон жок. Серотонин деген. Бул бири-бирин сыйлоо гормону. Эркекте окситоцин чыгыш керек. Окситоцин бул байланыш, аялына байланыш керек. Жытына, сүйлөгөн сөзүнө, берген тамагына, айткан мындай жакшы жылмаюусуна. Эркекте окситоцин чыгыш керек, аялда серотонин чыгыш керек, бири-бирине болгон серотонин чыгыш керек. Ошондо үй бүлө бекем болуп байланат. Ошол гормондордун чыгуусуна жетиш керек. Көп үй бүлө жетпей калат, түшүнбөйт. Кандай психоэмоционалдык механизмдер бар, түшүнбөйт. Анан сүйүлүү этабынан эле бар, тутуф ажырашып кетет. Демек, сүйүлүү этаптан улам турмуштук күнүмдүк жашоого аралашып, гормондор мурункудай ойнобой калат экен. Ойнобой калат. Ооба. Сиз сулуулук жагына да көп көңүл бөлүп келесиз. Өзүңүздүн
клиникаңыз бар. Анан ошол өзүңүздүн клиникадагы жасалган иштерди өзүңүз реклама кылып келесиз. Ошол нерсеге дагы бул жасалма сулуулук, бул андай эмес, бул мындай деп жазгандар болот. Адамдар ар түрлүү болот эмеспи? Бирок баягы орустар айтмакчы, результат на лицо. Мактагандар да көп. Өзүңүз кайсы сулуулукту баалайсыз? Сулуулук ар кандай болбойт, сулуулук бир эле. Бар же жок. Сулуу адам, сулуу эмес адам болду. Жасалма эмес деп ошого жете албаган, мүмкүнчүлүгү жок, түшүнүгү жетпеген, билими жетпеген адамдар айтат. Анткени чачыбызды боёгон бул деле жасалмалыкта турабы? Эмне үчүн баарыбыз ак бойдон жүрбөйбүз? Ооба. Турабы? Эмне үчүн ич кийим кийебиз? Бул деле жасалмалыкта. Негизи табияттан биз жалаңаш жүрүшүбүз керек. Андай алса, мындай да, андай алса баары эле жасалмалык. Жеген тамагыбыз жасалма, кол көтөргөн телефондорубуз жасалма, эмнеге эле сулуулукка эле тийише беришет жасалмалык. Бул деле адамдын комфорту үчүн, азыркы замандын талабы үчүн. Биз азыр кооздукка, комфортко көнгөнбүз бүт жерден. Эмне үчүн биз сулуу адамдарды көргүбүз келбейт? Кол жетпеген, мүмкүнчүлүгү жетпеген, акчасы жетпеген, мээси жетпегендер ошентип айтып берет. Сулуу эмес деп калбадыңызбы? Же сулуу, же сулуу эмес. Сулуу эмес адам деле азыркы медицинанын күчү менен сулуулукка жетсе болот да негизи. Албетте. Ошону айтып атпаймынбы? Азыр үшүсөң, үй салып алсаң болот. Алыска жөө барбай машина менен жетсең болот, Тээка өзүң барбай телефон менен сүйлөшүп алсаң болот. Ошондой эле өзүңдүн кемчилигиңди биринчи көрүп, көп адамдар көрбөйт да, көрбөйт. Биздин клиникага деле ой мен сонун жапжаш көрүнөм деп толтура бириши бар, көрбөйт алар. Көрүш керек, анан кабыл алыш керек. Канча адам көрсө да кабыл албайт. Жок, андай эмес. Мен жаш бойдомун, мен сулуу бойдомун, бетимде эчтеке жок деп. Кабыл албайт. Кабыл алыш керек. Ооба, мен биягы мындай, тиягы мындай деп. Анан айтыш керек. Мен өзгөртөм. Могу жеримди жакшыртам. Мен ушул ойдон жашагым келбейт. Мен өзүмдү жакшыртам деп, анан ошонун үстүнөн иштеш керек. Азыркы заманда баары болот. Ооба, туура айттыңыз. Кабыл алуу деп калдыңыз. Адам өзүн өзү кабыл алыш керек деген азыр ушундай бир жакшы эл арасында көптөн бери ушундай сөз бар. Өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алуу дейт. Адам өзүнү мисалы пластикалык операция жасоодо, өзүнүн сырткы келбетин өзгөртүүдө адам өзүн кабыл албай жаткандыктан өзгөртөтпү? Кандай ойлойсуз? Же өзүн кабыл алган үчүн ошол шакка барып атабы? Буга Ирина Хакамадан жакшы сөзү бар да. Азыр өзүн кабыл алуу деген мода болуп калды, бирок аны көп адам туура эмес түшүнөт деп. Өзүн кабыл алам деген адам көбү мынтип ойлойт да, бут чийип семирип жата бер. Ошол өскөн чачыңды, сапсайган чачыңды кабыл ал. Өзүңдү мындай физкультура менен машыкпа. Кабыл ала бер, мен ушундаймын деп. Баары мен ошойдон кабыл алсам. Кандай болсо ошондоймун деп. Жуунбай деле жүрө берсең болот, мен ушундаймын деп, өзүңдү карабай жүрө берсең болот. Андай эмес өзүн кабыл алуу. Өзүн кабыл алуу бул өзүнүн кемчиликтерин көрүп, кабыл алып, ошонун үстүнөн иштөө. Жалкоосуңбу иште? Толуксуңбу? Арыкта. Чачың түшүп атабы? Чачыңды жакшырт. Кийингенди билбейсиң, кийингенди үйрөн. Мына ушул өзүн кабыл алуу. Биздиктин жалкоолорубуз өзүнө жакшы жагына тартып, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат да, бул сөздү дагы өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат. Жакшы сөз бар эмеспи? Орустардын сөзү бар. Плохому танцевать место мало. Да, ошол шылтоо деген. Шылтоо, ооба шылтоо. Айнур айым, сизге өзүңүздү сулуулоодо бир айда канча акча өзүңүзгө коротосуз? Өзүмбү? Косметика бекер деп. Көп эле коротом. Мындай эсептеген эмесмин. Кете берет, бирок кетет. Мен өзүмдү кароодо, мисалы, бул ден соолуктагы да тишке барасың, гинекологко барасың, бир нерсе сатып аласың өзүңө, ошонун баарын эсептеген жокмун да.
орточо эсеп менен айтып көрсөңүз. Эми кирпич жасайсың, тырмак жасайсың. Канча болуп калат? Тырмак канча азыр тырмак? 2000 жакшы болсо. Мен где-то 3000 төлөйм да, 3000. Кирпик азыр где-то 2000, 5000 болуп калат. Чачты боёйсуң, чачымды экономдоп алгам мен. Үйгө эле краскаларды алып, үйгө эметип алгам. Анткени менде кеп акча эмес, кеп убакытта. Меники эң кымбат бул убакыт. Ошон үчүн тияка барып, боётуп келгиче бир күнүм кетет деп үйгө краска баарын алып алгам. Ошо анан бетиме кам көрөм. Бетиме көп убакыт кетет, эртең менен, кечинде кам көрөм. Косметологиялык процедуралар жасайм бир айда бир. Эми албетте ал мага арзаныраак түшөт. Анткени өзүм клиникам бар. Ошо анан биягын кылсаң тияң өсүп кетет. Тияң кылсаң биягың. Ошондой да биздики. Ошондо орточо эсеп менен сиз 20 миңден 30 миңге чейин акча кетет. Ошондой го. Ошондой го. Бул биздин мамлекеттеги баягы деңгээл үчүн, жашоонун деңгээли үчүн бул орточо эсеп деп эсептейсизби же көбүрөөк деп эсептейсизби? Бул аз. Аз. Мен кээ бир айымдарды билем, 100 миң, 150 миңге чейин өздөрүнө кам көрөт. Мандайлар да бар. Эми бул адамдын эмесинен деп орустарда жакшы сөз бар, приоритет деп коет да. Мага көп нерсе мындай арзан түшөт да, анткени өзүм косметикам бар, өзүм клиникам бар. Балким анын баарына төлөсөм, анда кымбат болмок. Аны көбүрөөк кетет. Сиз косметикаңызды чоң деңгээлге чыгарып, көптөн бери чыгарып келатасыз элдин алдына. Ушул косметиканын идеясы негизи кайдан келди сизге? Башында эле бар беле же ошо Кыргызстанга ушундай косметика керек экенин сездиңизби? Мен косметологмун негизи, мен дерматологмун. Мен башынан врач-дерматологмун, косметологмун. Анан кийин эле психологияга, сексологияга кызыгып калдым. Бирок өзүм кесибим дерматология, тери дарылайм мен. Анан көп жыл косметолог болуп иштедим. Негизи ошол аркылуу таанылдым да көп адамгачы. Бир 20 жыл мурда деле мен телевиденияга чыкчым, маскалар жасап, ошондон бери терини изилдеп келем. Ошондон бери тери менен иштеп атып, мисалы биз өзүбүздүн жумушубузда франциялык косметиканы колдончубуз. Жакшы косметикаларды. Израилдикин колдончубуз, Кореяныкын колдончубуз. Сонун косметика, сөз жок. Бирок бир крем ошондо 4000 болчу, азыр 6000-7000 миңге чейин барат. Ошондойдон бир 4-5 крем болуш керек. Биздин Кыргызстанга болуп тура келбейт. Анан биздин терибиздин көйгөйүн жакшы чече албайт. Деп мен дерматолог катары бизге мондой крем керек экен деп абдан ойлоп, изилденип, кечке Google'дан издеп, самында бышырып жүрдүм. Кремди кантип жасасам деп аябай көп жыл окуп жүрдүм. Анан Кудай жалгап эле менин мугалимим Марина Николаевна Тилнова деген косметология боюнча врач, азыр Канадада жашайт. Мени ушинтип айтсам, экөөбүз кофе ичип, отуруп сүйлөшүп айтсам, менин жакшы таанышым бар дейт. Ошол адам азыр чет өлкөдө жашайт, бирок илгери Ошто жашачу дейт. Жанагы согушта куугунтуктан ошо Ошко алып келип, ошол жерден чоңойгон дейт. Аябай кыйын адам, технолог, күчтүү, дүйнөлүк деңгээлдеги технолог деген. Ошол өзүнөн крем бышырып, мага кремдер жөнөтөт. Көрчү, кандай экен деп. Ошо менен тааныштырайм деп. Тааныштырганда эртеси эле чабышса, ал биякта экен. Кудай жалгап, эмеге келиптир да. Уже улгайып калган киши экен. Анда канча эле, анда бир 68-69 болчу, Аким Максимович деген. Ошто чоңоюптур антижанда. 50-гө чейин биякта жашаптыр, биздин койду жакшы көрөт, биздин самсаны жакшы көрөт. Биякта главный эме болуп иштептир, технолог болуп иштептир. Чаксаңыз керек эле. Аябай күчтүү адам экен, илгерки советтер доорундагы адам. Кийин тияка көчүп кетиптир. Ошо айтат да, Айнур, мен экөөбүз тааныштык, эметтик, мен аябай эметти, изилдеди. Кандай адам, ишенсе болобу буга? Мен уят кылбайбы деп аябай эмеди да. 3-4 ай экөөбүз переписываться эттик, кеткенден кийин анан айтты. Мен деген бир кыялым бар дейт. Мен азыр ооруп атам. Аныкы онкология, ооруп атам дейт.
Бирок ошо эметерде мен бул Кыргызстаныма мекениме бир жакшылык жасап кетейин дегем. Биз илгери бул жерден скраптарды чыгарчыбыз. Анан концерн Калинага алып барып берчибиз дейт. Жанагы абрикостон данегин майдалап төкчүбүз дейт КАМАЗ менен. Анан тоого чыгып, Чаншайынга чыгып, мен жана майда таштарды терип, көз боечу тень жасагам дейт. Натуральный, минеральный тень таштан. Анан ошону Париждеги выставкага алып барып, көргөзмөгө алып барып көргөзгөнбүз дейт. Просто бизди ошо перестройка учурунда колдогон эч ким болгон жок дейт. Мен деген мен бизнесмен эмесмин, мен специалистмин. Мен дүйнөлүк деңгээлдеги специалистмин. Ошондо бизди Специалист косметика боюнча. Технолог, мощный технолог. Гамбургда окуган, тиякта окуган, бүт жерде окуган. Менин билимим эч кимге керек болгон жок дейт ошол моментте. А мен бизнес кыла албайт экенмин. Анан абрикосовый майларды чыгарчыбыз, зарубеж жөнөтчүбүз дейт эмелерге, косметический производстволорго. Анан менин билимим кереги жок болуп, мен тияка кетип, кайра рабочий болуп иштеп, нолдон көтөрүлүп, анан бир заводко кирип, анан дальше иштеп кеттим. Азыр биздин косметика жасаган технолог америкалык бренд, атын айтса болбойт тилекке каршы. Америкалык, Англиянын королевский аптекасындагы, Лондондогу турган косметиканын формуласын ошол жасаган. А биз төлөй алмак эмеспиз анын услугасын. Бекер үйрөттү. Баарын бекер. Просто менин кыялым. Сизге жол көрсөтүптүр да? Мага жол көрсөтүп, просто мен аябай кыялдангам да. Демек сиз ошончолук эңсегенсиз. Ушунча сусагам, эңсегем, ушунча изденгем. Конечно, мен чыгара алмак эмесмин, каяктан мынчалык эмеде технологияны. Ошо адам бизге беп-бекер үйрөтүп, беп-бекер бүт жолун көрсөтүп эметти да. Демек сиздин косметикаңыз ошондо бул жерде жасалат, Кыргызстанда, же башка жакта жасалат эле? Кыргызстанда жасалат, бирок косметиканы жасаганда көбү түшүнбөйт. iPhone дойду, болчу, iPhone Кытайда деле жасала берет да. Туурабы? Бүт дүйнө жүзүнөн чогултулуп кетти. Биз дагы ингредиенттерди, ошо косметика ичинде бир 200 ингредиент бар. Көбүн биз Европадан алабыз, даже Орусиядан эмес. Биз именно Европадан алабыз, потому что сапаты бар. Ал айтты, мен только сапаттуу менен иштейм. Мага арзан эмелерди заказ кылбагыла, мен только айткан нерселерди менен эметкиле деп. Ошолорду заказ кылабыз, анан бизден эмнени алабыз? Кыргызстандан суусун алабыз. Сууну алабыз десе эле элдер ойлойт, эмеге барып турганбы? Жок. Биз атайын минералдык источниктерге барабыз. Анан суусун алып барып Академия наук алып барабыз. А жерден мынча минерал, мынча деп жазып берет. Образецтер лабораториядан өткөрүп, анан сертификат берет. Ошол сууну гана кошобуз, тазаланган. Сырьёсу Кыргызстандыкы? Ошол суу Кыргызстандыкы, чопо Кыргызстандыкы жана экстракттар. Мисалы, барбаристин экстрактын жасайбыз, абрикостун экстрактын, розанын майын чыгарабыз, ошону кошобуз. То есть биздин чөптөр, суулар жана чополор. Ошол чөптөр, чополор жаратылыштагы болгон өзүнүн кандай болсо ошондой алып колдонулабы же ал дагы иштетилип чыгабы? Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Аны санэпидстанция текшерет. Тяжелый металлдар барбы жокпу? Ар кандай приместер барбы жокпу? Суунун минерализациясы, например, өтө минералдуу суу кошкон болбойт. Минерализациянын өзүнүн стандарты бар. Ошодон өтүш керек. То есть косметиканын жасаган өзүнүн эмелери бар. Эрежелери, стандарттары. Ошодон өткөрүп туруп, анан биз эмеге бергенбиз, ал госстандарттан өткөн. Демек ошол тазалануу процесси дагы Кыргызстанда жасалат экен да, туура. Ошого биздин технология туура келеби? Биз ошол технологияны атайын алып келдиңиздерби же бул Кыргызстанда бар беле? Организациялар бар да ошонун баарын жасайт. Ордатан бери жасап келген. Алар экспортко чыгарат да. Мисалы, чопону биз өзүбүз тазалабайбыз. Атайын организация бар. Уже производственный процесс налаженный. Ал илгертен эле ошол чопону тазалап, жасап, сыртка чыгарат. Чоң заводторго, Кореяга жөнөтөт,
Израильга жөнөтөт, Европага жөнөтөт. Алар сатып алат бизден. Ошолордончу. А биз ошолордон сатып алабыз. Сизден башка бизе Кыргызстанда биздин продукциядан сырьёдон косметика жасап чет өлкөгө башка аренага чыгаргандар барбы? Башка фирмалар? Бизде самын, порошок, гелдерди чыгаргандар бар, бирок биздин деңгээлдеги косметиканы чыгаргандар жок менин билишимче. Сиз өзүңүз кайсы фирманыкын колдоносуз? Доктор Сагынбаева косметикстен. Өзүңүздүкү? Албетте. Албетте. Ошондо кайсы косметиканын түрлөрүн чыгарып жатасыз? Бизде азыр 15 продукт бар, дагы 3-өө даяр турат, бирок сертификациядан өтө элек, ошон үчүн сата албайбыз аларды. Гелдер, маскалар, умывалкалар. Негизи биздин косметика айымдардын көйгөйүн чечүүгө арналган. Мисалы, беттер купероз болот, кызарат, ысыйт, так басат, кургайт, бырыш басат, ошолордун угрий болот, ошолорго арналган косметика биздикичи. Көйгөйүн чечкенге, терини тунук кылганга, тазартканга арналган косметика. Анткени көйгөй жок айым сатып албайт да. Ал бизде мындай анчалык териге кам көрүү маданияты анчага жете элек. Жөн эле колдоноюм дегенчи. Сөзсүз көйгөй болгондо колдонобуз биз. Биз ошон үчүн ошого арнап чыгарганбыз. Биздин кыргыз айымдарыбыздын эң көйгөйлүү терисиндеги кайсы проблема? Купероз жана так. Купероз, так. Беттин кызаруусу, кан тамырларынын кеңейип кетүүсү, кургактыгы жана так. Ушуну туура айттыңыз. Ошол нерселер көпчүлүгүбүздө бар, менде да бар ошондой нерселер. Айнур айым, сиз стилди тандоодо, жарашыктуу кийим кийинүүдө кайсы фирмаларга же болбосо кайсы брендке көбүрөөк басым жасайсыз? Мен негизи брендти көп ойлочу эмесмин мурда. Өзүм мен бизнестемин да, мен нолдон турган адаммын. Ошон үчүн мен акчаны аябай үнөмдөйм да. Мен эч качан мага керексиз нерсени сатып албайм. Косметикага байланыштуу эле мен ошо брендтерди изучать этип сатып алып атам акыркы убакта. Анан бир 6 ай мурда мен стиль боюнча курс сатып алдым. Москвалык бир белгилүү блогердин, фэшн блогердин эмесин сатып алдым. Анан бренд өтө деле маанилүү эмес экен. Брендке мен эмнени акыркы убакта бир 3-4 ай эле болду, сумкага жана бут кийимге бир аз көңүл буруп калдым. Болбосо мен брендтерди негизи эле албайм. Мага жаккан стилдүү болсо болду. 1000 сом болсо деле кие берем мен. Айырмасы жок. Сиздин курстарыңыздагы, анан чыгарган постторуңуздардагы аял эркек мамилесинде өзүңүздүн жеке жашоодогу жолдошуңуз менен болгон мамиледеги көз карашыңыз көбүрөөк эл алдына чыгабы, же сиз башка үй бүлөлөрдүн мамилесинен улам көбүрөөк аласызбы? Ар кандай болот. Өзүмдүкүнөн да. Мындай ар бир эле адисчи канчалык көп окуса дагы, канчалык мисалы научный степендерди эле болсун, баары бир өзүнүн жеке тажрыйбасын, бир отпечатогун берет да. Баары бир өзүнүн жеке оюн айтат. Анан бир эле нерсени эки бөлөк адам эки бөлөк түшүнөт. А психология бул мындай точный наука эмес да. Буну ким кандай түшүнөт, ошондой айта берет, ошондой иштей берет. Ар бир адам өзүнүн кабыл алуусуна жараша. Албетте, өзүнүн кабыл алуусуна жараша. Ошон үчүн мен окуйм, мен билим алам, азыр деле модулум жатат, окушум керек. Бирок баары өзүмдүн жеке түшүнүгүм, жеке кабыл алуум жана жеке сиңирүүм сөзсүз өзүнүн эмесин берет. Түшүнүктүү. Сиз кайсы бир постуңузда жолдошуңуз менен ажырашып жүргөн убакыт болгон жазгансыз да. Эмне себептен ошол нерсеге бардыңыздар эле? Мындай ситуация көп эле үй бүлөдө болот. Калп айтпайм, жарымысынан көп да.
Кыргызстандан. Экөө жашап жүрө берет, күндөр өтө берет, экөө бири-биринен алыстайт, уруш, талаш, түшүнбөстүк. Аялда таарыныч болот. Ал таарынычты качан жоет деп күтөт. Эркек болсо түшүнбөйт эмнеге таарынганын, качан таарынганын. Анан экөөнүн мамилеси ыдырай берет. Ошентип бир күнү экөө бири-бирине чоочун адам болуп калат. Мен ошол нерсени көп айтам да. Биз ошол деңгээлге жетип калганбыз. Мамилеңиз сууп калган. Сууп калган, аябай. Мен жолдошумдун телефонунда кийин бир эметип ачып, случайно эле, негизи мен карабайм, бирок случайно бир нерсе керек болуп калып карасам, бир көз ачыкка да жазыптыр. Аялым менен мамиле болбойт. Эмне кылам деп. Бакушум ал да ойлонуп, депрессия болуп, ойлонуп аябай. Мен ажырашам эле деп кыйкыра берчүмүн. Канча убакыт жүрдүңүздөр ажырашууда? Жок, ажырашкан деле жокпуз биз. 3 ай жарашып, кайра жашап, ушинтип эметип берчүбүз да, ажырашкан жокпуз биз. Эң көп жашабаганыбыз 3 ай болду. Бирок чогуу жашаган учурда деле экөөбүз мындай жакын адамдай эмес, эрди катындай эмес, чоочун адамдай жашачубуз да. Анан кой дедим, бир убакта болду. Мындай болбойт. Биринчи кадамды сиз баштаган экенсиз да. Ушуну түшүнсөк болобу? Биринчи кадамды эмес, ал ажырашам деген жок эч качан. Ал дайыма эле жашайм деди. Жаман жашаса да жашайм деди. Акырында эле мен күндө эле айтып берчүмүн, ажырашам, кет деле деп. Ал кетчү эмес, унчукпай отур. Анан бир күнү айтты. Кетсе кетейинчи. Мен баарын чыдап кетейин, башка чет өлкөгө эле кетейин дегенде эле мен мээме тыңк этти да. Кудай нура, бүттү деп. Чындыгында биз аялдар кет, ажырашам дей беребиз, бирок жүрөгүбүз аны каалабайт да. Жүрөгүбүз келип, күчөгөлөп кечирим сурап, мен сени сүйөм дегенди каалайт да. Туурабы? Ар бир аял. Ажырашам, кет дей беребиз, бирок эч бир аял ажырашкысы келбейт. Ошондо мен болду дедим. Болду, ойноп бүттүң деп окуп баштадым. Жай болуп калды. Ал көлдө жүрөт, өзүнүн бизнеси менен. Мен бир жай окудум. Катты окудум, эшиктерин бүт жаап, кечке ыйлап окуйм, кайра ыйлайм, кайра окуйм. Көп китеп окудум, өтө көп китеп. Өтө көп китеп окудум, ойлондум. Анан ушинтип өзүм үстүмөн бир 3 жылда иштедим. Курс чыгардым, кайра курсту дагы толуктадым. Мен өткөн этаптарды эле чыгара бердим. Ошол этапты өткөн сайын жолдошум менен мамиле жакшыра берди. Анан былтырбы түшүндүм да, болду. Мен түшүндүм. Жашоо кандай экен? Жашоо 2+2 барабар 4 экен, болду. Демек, ошол жашоодогу экөөңүздөрдүн убактылуу тартышып жүргөн убакыттар сизди азыркы деңгээлиңизге алып келди, ошого түрткү болду десек туура болчу да экен да? Ооба. Себеби жашоодо эч нерсе жөндөн жөн эч нерсе болбойт эмеспи? Баардык нерсе кандайдыр бир себепке. Ооба. Демек, сизге Айнура Сагынбаева болушуңузга, бизнеске аралашышыңызга, ушул деңгээлге жетишиңизге ошондогу күндөр жардам берди. Болбосо мен мынчалык ойлонуп, изилденип, окуп аракет кылмак эмесмин. Сиздин түшүнүгүздө идеалдуу эркек кандай эркек? Идеалдуу эркек жок. Идеалдуу эркек сенин көзүңдө. Кимди идеалдуу көргүң келсе, ошол идеалдуу. Кызык, ооба. Туура. Айнура айым, жакында негизи бул ушул сөздү мен мындан 20 жыл мурун Белоруссиядан келген бир журналистканын жазган макаласын окугам. Анан бирок ошол журналистканын көз карашы арадан 20 жыл өтсө деле өзгөрбөптүр. Азыр ошол аялга окшоп, ошол адамга окшоп айткандар, жазгандар дагы деле кездештерим да. Эмнегедир сырттан келген адамдар ушундай айтышат экен: кыргыздын айымдары көпчүлүгү сулуу, өзүнө өзү кам көргөн, жарашыктуу кийинген, стилдүү кийинген,
бренд кийимдерди кийбесе дагы баягы өзүбүздөн чыккан жакшынакай кийимдерди бирок жарашыктуу кылып кийип өзүн жакшынакай алып жүргөн айымдар көп экен деп суктанышат экен. Анан бирок эркектери андай эмес деп айтышат экен да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми эркектер дегени бул эркектер анчалык модалуу кийинбейт айымдарга окшоп. Айымдарга окшоп анчалык өздөрүн карабайт деген сөз да. Ушуга сиздин көз карашыңыз? Мен быйыл Европага барып келдим, кыдырып келдим, жөн эле кызыгып. Ошол жерден эркектердин карап шилекей бар. Чын эле ушунча мен деген өзүм эстетмин да. Мен сулуулукту аябай жакшы көрөм. Мен жанымда жалаң сулуу адамдар иштейт. Мен кооздукту жакшы көрөм. Мен сүйүп калам да любой нерсени. Анан ошол жерге барып ушунча өзүнө кам көргөн эркектерди көрүп, оозум ачып, оозум жабылган жок келгенче чейинчи. Чачтарына кам көрөт, кийимин ушунчалык каттык менен карайт, модалуу, бүт модалуу, духилери. Анан ойлодум, эмне үчүн бизде андай эмес? Эмне үчүн бизде эркектерде өзүн кароо маданияты жок? Жок эсе. Бирок азыр тенденция өзгөрүлдү. Азыр мына көп жаштарды, мен деле балам азыр мага караганда 10 эсе жакшы карайт өзүн. Бетин 2 саат жууйт, каштарын карайт, чачын тургузат 16да. Чачын башкача тургузат, кийимин мода менен кийет. Азыркы жаштар башкача. Биздин курактагы бар. Негедир мындай? Балким бул менталитеттенби? Балким биздин апаларыбыз ошондой киргизип койдубу мээлерине? Эркек болсоң болду, эркек болгонуң эле баалуулук депчи. Башка өзүнүн баалуулугун көтөрүү маданияты бизде жок экен. Бирок азыр башкача болуп барат. Өзгөрүп келатат баары бир. Анан ошол макалада күлкүлүү жери бар ушундай. Кыргыз кыздары, айымдары күйөөгө тийгенге чейин ушундай созулган кыздар болушат экен да. Анан күйөөгө тийип 1-2-3 балалуу болгондон кийин күйөөсүн башкарып, үй бүлөнү башкарган айым болуп чыга келишет экен депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай? Чынында эле биз ошондойбу? Биздин мүмкүн менталитет ошондойдур, же өзүбүзгө билинбейдир, чын эле ошондойбуз, же андай эмеспизби? Бул менин оюмча кыздын кичинекей кезинен баштап тарбияласа болот да. Аял менен эркектин ортосундагы мамиле бул өзүнчө дисциплина. Негизи университетке окуш керек да ошол боюнча. Илгери Орусияда жанагы эмелер болчу, пансиондор, девичий пансион деген. Ошо аябай туура экен да. Түз отур, туура тамактан, күйөөңө мындай тамак беришиң керек, өзүңдү мындай карашың керек деп. Ошол жерде эле тилдерди үйрөнчү, бийге үйрөнчү, көп нерсе, аялга керектүү нерселерди үйрөнчү. Биздин кыздар азыр эмнени үйрөнөт? Үйдөн идиш жумай, тамак жасамай, оокат кылмай, мектептен математика, физика, химия. Жашоого керектүү аял болууну ким үйрөтөт? Бизге ошондой курстар керек. Негизи бизге ошондой курстар керек. Аял болууну үйрөнбөй туруп эле биз аял болобуз дейт экенбиз. Аял болуу бул өзүнчө чоң илим. Айтса күлөт. Бирок ошондуктан азыр ажырашуулар көп. Аял болгонду билбейбиз. Эркек болгонду билбейт. Үйрөнүш керек. Айнура айым эс алганда кантип эс алат? Эмнеден эс аласыз? Мен жаратылыштан эс алам. Жана үй бүлөм менен эс алам. Мен акыркы убакта балдарым менен, 3 эркек балам бар. Ошолор менен сүйлөшүүдөн, баарлашуудан, мындай баягыда чогуу эс алып келдик. Биринчи жолу ушунча жыл жашап, балдар менен биринчи жолу барып келдик. Туркияга барып келдик. Ушунча эс алдым да. Оорусам дагы эс алдым. Баары таң калат. Тияк-бияка барып жыргалдым эмес, мен өзүм үй бүлөм менен эс алат экенмин. Чет өлкөдөн биздеги айымдарда жок кайсы нерсени биздин айымдарда болсо дер элеңиз? Эмнени үйрөнсөк? Эмнени үйрөнсөк, биринчиден жашоого болгон жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузга алууну.
биздин көп айымдар жертва синдромунда да. Акча деле табат, бүт баарын эле кылат. Балким акча таппайт, жаш баласы бар. Сен жашооң өзүң колуңда деп үйрөтүшүбүз керек экен да кыздарда. Вот чет өлкөлүктөрдө ошондой бар. Ошондо бир эркекти жолуктурам, ал мени өмүр бою караш керек, багыш керек деген ой жок болот дагы. Күтүү болбойт. Күтүү болбосо таарынуу болбойт. Таарынуу болбосо конфликт болбойт. Сенин жашооң, сени бирөө таарынтабы, өзүң күнөөлүүсүң. Ошого эмне жол бердиң? Сени акчаң жокпу, өзүң күнөөлүүсүң. Барып, окуп, кесип алып, иште, өзүңдү өзүң бак. Бала төрөдүңбү? 1-ди, 2-ни, 3-тү, 4-тү, 5-ти. Бак. Бага албайсыңбы? Ойлон, келечек кандай болот? Ооба, жолдошуң бүгүн бар, эртең жок, эртең ким билет эмне болор. Өзүң мойнуңа ал бар. Ошондо күтпөйсүң, жашоодон күтпөйсүң, мамлекеттен күтпөйсүң, башка адамдан күтпөйсүң, таарынбайсың, таарынуудан оорубайсың. Өзүңө толук жоопкерчилик алганда. Ооба, бизде ошол жок. Бирөөдөн эле күтүп турабыз. Бирөө бизге милдеттүү. Анан болбой калган нерсебизди сөзсүз бирөөнү күнөөлөйбүз, өзүбүздү эмес. Күнөөлөбүз. Баары күнөөлүү. Мамлекет күнөөлүү, кошуна күнөөлүү, досу күнөөлүү. Сиздин бизнес вумен катары эгер жашыруун болбосо, 1 айлык тапкан доходуңуз канча? Эртең налоговый жаап салсын биздин бизнести. Тамаша. Мен азыр жаңы баштап атабыз. Доход аябай деле укмуш деп айта албайм. Азыркы доходдун баары брендти өстүрүүгө кетип атат. Мына мен жаңы баскан баладай да брендим. Даже баса элек жөрмөлөп жүрөт. Эми ошого азыр жакшы питание берип өстүрүшүбүз керек. Көбүнчө эле реклама, маркетингге кетет. Бизнести жөнгө салууга кетип атат. Ооба. Үй бүлөдө кимиңиздер көбүрөөк доход алып келесиздер? Сизби, жолдошуңузбу? Менин доходторум өйдө-ылдый болуп турат да. То бар, то жок, то бар. Анан көбүнчө мен өзүм проблема. Стабилдүү эмес. Стабилдүү эмес, албетте. Биз жаңы өсүп келатабыз, жаңы брендбиз. Анан жолдошум үй бүлөнү багат. Ком услуги төлөйт, балдардын окууларын төлөйт, частный мектепте кружок, тамак аш, тияк. А мен болсо ошо бизнести тургузайм, бизнес бизге кийин туруктуу доход алып келет деп иштейм. Ошон үчүн биз кимибиз көп даже айта албайм да. Мен балким келечекте көбүрөөк таап калам деген үмүттөмүн. Болсун. Ар бир үй бүлөдө эркек аялдын ортосунда мамиле дайым бирдей, мындай түз болбойт. Таарынышып кетмей, чартылдашып кетмей деген нерселер болот. Ошондойлор болгондо эмне себептен болот силердин үй бүлөдө? Бизде эми жөнөкөй эле нерседен болот, чын. Жөнөкөй. Бытовой нерсе. Бөлкүмүштүү нерселер, сен мынтип сыйлап койдуң, сен мынтип карап койдуң. Ким биринчи баштайт? Көбүнчө жолдошум таарына берет. Сен мынтип койдуң, анан мынтип карабай койдуң, анан мынтип кучактабай койдуң, анан кийинтпей койдуң деп. Анан мен баштасам, бирок катуу баштайм да. Катуу баштайм. Бирок Эмне деп урушасыз жолдошуңузду? эмне деп урушам? Акыркы убакта качан уруштук эле, ошону эстеп албай атам. Эстеп албай атам. Уруштук элек. Катуу. Мен сүрөттөрүм боюнча урушабыз. Инстаграмга буну салып турсуң го, эмнеге салдың деп. Сиз көбүрөөк кызганасызбы же жолдошуңуз сизди көбүрөөк кызганабы? Албетте ал кызганат, ал көбүрөөк кызганат. Бирок мен деле кызганам. Эми мындай да, кызгануу деген бул жакшы мааниде кызгануу, бул көңүл буруу. Сен мага керексиң, сен мага маанилүүсүң деген мааниде да. Сен менин өзүмдүк бир вещимсиң деген эмеде эмес, сен эркиндигиңди чектөө максатында эмес, сен мен үчүн маанилүүсүң деген максатта кызгануу болуш керек үй бүлөдө. Ооба. Сен мага керек болгонуң үчүн кызганып жатам деген. Ошондой болуш керек, бирок эркиндикти чектөө максатында эмес. Ким биринчи кол сунат элдешүүгө? Элдешүүгө акыркы убакта мен көбүрөөк болуп калдым. Мен. Эмне деп айтасыз элдешүү үчүн?
кечирип койчу деле да. Жолдошуңуздарбы кечиреби? Же бир аз бултуңдайт, бултуңдап. бултуңдайт, бирок кечирет. Бул кечирип койчу деп айтам, кучактайм, өпкүлөйм, кетпейм жанынан, кечирмейинчи анан кечирет. Айла жок. Балдарыңызды тарбиялоодо эң негизги критерий эмнеге басым жасайсыз? Түшүнүүгө. Ал эмне айткысы келип атат, ошону түшүнгөнгө аракет кылам да. Анткени баланын, чоң адамдын деле эмоциясы бул бир жөн. А ошол эмоциянын артында эмне жатат? Ал таптакыр бөлөк нерсе. Мен баланын артындагы оюн түшүнгөнгө аракет кылам. Кайненеңиз менен болгон мамилеңиз кандай? Негизи эле кайненеңизге ар дайым бирок жакшы жагын көрсөтүп, постторуңузда чыгарып келесиз. Таарынган учуруңуз болду беле кайненеңизге? Эмне себептен таарындыңыз эле? Албетте. Азыр мен 44-төмүн, мен уже чоң аялмын. Мен психологически бышкан аялмын. Мурдагы таарынууларымдын баарын азыр өзүмө көтөрүп жүрсөм, бул туура эмес болмок. Бир убакта мен көп нерсени түшүндүм, кабыл алдым, кайненемди кандай болсо ошол бойдон кабыл алдым. Кемчиликтерин дагы, артыкчылыктарын көрө баштадым. Анан жакшы мамиле жасай бердим. Акыры апам өзү деле жакшы мамиле жасап калды, мени түшүнүп калды, сыйлап калды аябай. Оюмду кошо бөлүшүп, мени колдоп баштады. Жаш кезекте өтө начар болчу мамилебиз. Өтө начар болчу. Туугандар деле билет. Экөөбүз көп жыл сүйлөшпөй жүргөн учурларыбыз да болгон. Эмне себептен начар болчу? Себеби ар кандай менин балам, менин күйөөм жалгыз уул, эрке бала. Эжеси гана бар, кайнэжем бар. Чалчактап чоңойгон, баарда чоңойгон, жок дегенди билбейт. Ушундай бала болчу да. Анан кайненем албетте келин келгенде башына казан кийип кызмат кылат деп ойлоду. А мен болсо андай кылган жокмун. Ошодон бир аз чыр чыкты. Анан албетте ар бир эне өзүнүн баласын укмуш деп ойлойт. Апам деле ушинтип ойлоду болуш керек, укмуш балама ушунтуш келди. А менин апам мени укмуш деп ойлойт. Ошодон улам өйдө ойдойлор болду. Мен жаштыкта кылдым көп. Ошондо деле апамды жакшы сүйлөп, алдап, кучактап койсом көп конфликт кетмек экен. Жок, мен дагы өзүмдүкүн бербей туруп алдым. Бөлүндүк, өзүнчө жашап калдык. Сүйлөшүп-сүйлөшпөй ушундай эмелер болду. Анан кийин бирок жакшы болду, аябай жакшы болду. Азыр керек болсо мага кээде мынтип ойлоп коем да, апаман дагы кайненем жакын болуп кетет да. Анткени апам уже алыстап баратат барган сайын. Өзүнүн келиндери, өзүнүн неберелери, балдары болуп. А кайненем бул менин балдарымдын апасы да. Кайненеңиз менен сырдашасызбы? Сырдашам, ооба. Кайсы темада сырдашасыз? Ар түрлүү темада. Баягы муфтият менен болгон ызы чуда ошол адам биринчи келип, мен барбайм койгочу, тойго да барбайм деп жаман болдум. Депрессияга түштүм мен кадимкиде. Неге мен эчтеке деле жаман кылган жокмунбу? Эмнеге мени талап жеп атышат деп. Ошондо кайненем келип, мен үйүмө конду, анан эртеси тойго, туугандардын тоюна, ал жерде бүт ГКМБшник, СМБшниктер болчу. Ошол той болчу. Мен барбайм апа десем, барасың. Эмне болмок эле деп туруп. Ээрчитип, ошол жерден бүт жанына ээрчитип жүрөт, колтугунан чыгарбай. Бас менин жаныма турасың деп. Мен өзүмдү анан кенен сезип калдым да. Апам турса мен кимден коркмок элем деп. Ошол. Жакшы. Муфтиятский чектөө койгонго чейин сиз өзүңүздө ой болду беле? Мен туура эмес, же болбосо бир ашыкча сүйлөп атам деген өзүңүзгө мындай түшүнүк болбоду беле? Жок. Аз деле ошондой түшүнүк. Аз деле антип ойлойсуз. Жок, мен ошол мен азыр өзүм антип сүйлөгүм келбей калды. Анткени ал учурда мен окуп аткам. Мен окуп жана бир кесе толот го сууга, ашып ташып билимге толуп аткан кезим болчу да. Ошол билимди жөн эле окуп аткан нерсемди айтып аткам да. Мен ушуну окудум, ушундай экен да. Буну окудум, ушундай экен да деп айтып аткан мезгилим болчу мен. Азыр мен окудум, сиңирдим, ичиме каттым көп нерсени. Жашоого колдонуп баштадым, мага азыр кереги жок. Бирок ошол ал мезгил муфтият чектесе да чектебесе деле өтүп кетмек. Муфтиятсыз деле өтүп кетмек. Болгону гана муфтият мага акцент кылып койду да. Ошо адам бар деп анан жанагы диний биздин немебизде, чөйрөбүздө мага каршы кылып койду. Болгону эле ошол.
ал мезгил ансыз деле өтмөк. Анткени ошондо мен аябай сексологияны изучать этип, эркек менен эркектин башындагы болгон нерсе, сексуалдык дисфункцияларды изучать этип, Кыргызстандын келечегине чын аябай эме болдум да. Анткени көп нерсе ошо сексуалдуулуктан экен. Биз адамбыз да, адамдын негизги каалоосу төшөк. Ошол төшөктө туура эмес тарбияласак жаш балдарды, кийинки муумдарга туура эмес жагы аябай таасир этет экен. Мен ошону болгон гана өзүмдүн көз карашымды айтып койдум. Жана чынында кесеге толгон билимимди чачыратып койгом. Бирок ал мезгилде эле өтүп кетет. Азыр мен мисалы эч нерсе айткым келбейт. Эч нерсе. Курстарыңызда эмне, кайсы темада көбүрөөк айтасыз? Мамиле. Психология мамиле. Сексологияны деле мен психология жагынан берем. Физиология эмес, психология жагынан берем. Ооба, гормондорду айтам, анатомияны деле айтам, бирок көбүнчө психология жагынан. Мен ойлойт экен Айнура секс-коуч деп. Секс-коуч эмес, мен врач, психолог, сексологмун. Чыныгы секс-коучтарды бир жолу мен көрдүм. Таң калыштуу, алар жолукчан, диндеги адамдар экен. Ошолор үйрөтөт экен. Баягы минетти, позаларды манекендерге алып көрсөтөт экен, кадимкидей курстарды өткөрөт экен. Оозум ачылып калды. Аны кайдан көрдүңүз? Жолугушууда отурдук, чогуу. Жолугушууда отурдук. А мен үйрөткөн таптакыр бөлөк, бул философия, бул психология. Айнура айым, сизге көп айымдар кайрылат. Бирок эркектер да кайрылып көп суроолорду берет деп калганыңызды уктум. Эркектер сизге кайсы суроону көбүрөөк берет? Ар түрдүү суроолор. Мурда көбүрөөк сексологияны сурачу, турбайт, кичинекей, чоң деп. Азыр болсо мамиле тууралуу. Ажырашкым келбей атат, аялым болбой атат. Эмне кылам? Эки аялым бар. Бирөөнү сүйөм, бирөөнү сүйбөйм, бирок тыштай албайм. Эмне үчүн мен үйлөндүм, бирок мурдагы аялыма баргым келе берет. Көбүнчө ушундай. Алар деле өздөрүн мындай жакшы түшүнбөйт. Мен эркектерге ошо арнап бир курс жазгам, мачо деп. Ошону окуп бир жигит, өзү өзбек улутунда экен, мынтип айтпады. Көп биз аялдар жөнүндө көп нерсе билбей турбайбызбы? Көрсө биз жөн эле жүрүп турабыз да. Ошондой аябай эметкен. Ошол бала айтабы, аялдар жөнүндө? Биз билбей турбайбызбы? Мен балким ошо ажырашайм деп жүргөм, балким азыр башкача подход кылып көрөм аялыма деп. Негизи эле эмне себептен биз айымдар көбүнчө ушу эркектин психологиясын үйрөнгөнгө аракет кылабыз, изилдегенге аракет кылабыз. Ошолорго мындайча айтканда подстраиваться эткенге аракет кылабыз. Эркектер анан дагы бир нерсе, жакшы аял кандай болуш керек? Жакшы аял өзүн кантип алып жүрүш керек? Мамилесин күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек? Ушундай нерсе жөнүндө темалар көп дагы. Эмне үчүн идеалдуу эркек кандай болуш керек? Жакшы эркек кантип аялдын мамилесин табыш керек деген темалар жок койсо да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Биринчиден жакшы аял кандай болуш керек деген эле аталыш туура эмес. Жакшы, жаман аял болбойт. Аялдын баары эле бирдей. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Акылдуу аял болот, мамилени түшүнгөн аял болот, жана акылы жок, коммуникацияны билбеген аял болот. Эмне үчүн эркектерге мындай бол, андай бол деген курс жок. Анткени эркектер ал жөнүндө ойлонбойт. Сиз мындай эркекти жолуктурдуңуз беле, аялымды кантип бактылуу кылам деп ойлоп турган. Мен жолуктура элек, мен жолуктурбайм. Аялдар бар, кантип бактылуу болом, кантип үй бүлөмдү бактылуу кылам деген. Биздин жаратылыш бөлөк, алардын жаратылышы бөлөк. Алардын психикасы башкача иштейт. Аялдар үй бүлөдөгү эркек менен аялдын ортосундагы мамиле аялдан көз каранды, эркектен эмес. Эркек эч качан эч нерсени өзгөртө албайт. Ал аял өзгөртө алат. Ошон үчүн аялды үйрөтүш керек.
кантип туура мамиле кылып эркекти сүйдүрүш керек, кантип туура мамиле кылып белек алыш керек, көңүл бурдуруш керек, кантип туура мамиле кылып эркек сага кам көрө тургандай кылыш керек. А эркекти эмнени сүйдүрүш керек, эмнени үйрөтүш керек? Аял сени кантип сүйүп калат? Сен өзүңдү кантип алып жүрүшүң керек? Ал сени сүйүп, сен каалаганыңдын баарын кылып, сен үчүн өзгөрүүгө даяр болуш үчүн аялды кантип сүйдүрүш керек? Сүйдүрүү демекчи, эркекти кантип сүйдүрүү керек деген темада курс өтөт экенсиз. Постоңуздан көрүп калдым. Ошондон кыскача айта кетсеңиз, эмнени үйрөтөсүз аялдарга? Эркектин мээсиндеги болгон процесстер. Алардын биздин мээлерибиз окшош болгону менен алар бир аз башкача көрөт бул дүйнөнүчү. Мисалы, эркек майда детальдарды көрөт, билесизби? Алар биз өзүбүздү үйдөн кам көрбөй жүрө беребиз го, чачыбы сапсайып дейт. Алар болсо беттеги ар бир тагыңарды көрөт, байкайт. Макияж жок жүргөнүңөрдү байкайт. Бутуңар, колуңар коодурап турганын байкайт. Алар аябай тактильный. Анан биз ойлойбуз, биздин кийимибизди көрөт. Эркек кийимди көрбөйт, ал силуэтти көрөт. Ошон үчүн кийингенде кенен кийинсең дагы, кандай кийинсең дагы силуэтти чыгарып кийиниш керек. Это именно бедра, талия эмес, жок, негизи эле силуэт. Болот го, мындай ичке ключица бар көрүнүп турган, ичке ийни көрүнүп турган, же болбосо мисалы мындай женственный болуп турган. Өзүңөрдүн көйлөкөңөрдү карасаңар, ошо көйлөкө кооз болуш керек. Толук болосуңарбы, арык болосуңар, кооз болуш керек. Өтө маанилүү. Биз ошо силуэтка көңүл бурбайбыз. Анан эркек жумуштан келди, биз сүйлөп баштайбыз. Ай, тигини кылыш керек, буну кылыш керек, тигини кылдың белең, буну кылдың белең, тигини төлөдүң белең деп. Ал болсо тамак жеп атат. Сиз айткан сөздөн бирөөнү да уккан жок. Эмне үчүн? Анткени анын мээси башкача иштейт. Ал угуш үчүн сиз бирден айтышыңыз керек. Биринчи, квитанцияны төлөдүң белең деп. Аны ойлонот, анан чечим чыгарат, айтат. Анан экинчи, анан үчүнчү. Эркектин мээси ошентип иштейт. Биздин мээбиз болсо 10 задачаны берсек дагы параллельно иштей берет. Ошондой жөнөкөй нерсе. Кабыл алуусунда жөндөмгө жараша. Ошондой нерселер бар. Эркек же жанагы эркекти сүйдүрүүдөгү 7 кадамдай бар. Бир эле нерсени айтып коеюн, бир лайфхакты, балким сиздин көрүүчүлөрүңөргө жардам берет. Мисалы, таанышты, ажырашкан айым. Турмушка чыккысы келип жүрөт. Бир эле баласы бар, уже турмушка чыга турган убакыт келип калды. Ага сөз айтып жүргөн жигиттер бар. Анан жазып атат. Ой, сени тияка жеткирип коелу, жүр тамактаналы деп кечине гүл алып келип берет, белектерди берип жүрөт, улам сон конфеттерди берип жүрөт, кышында клубника в шоколаде берип жүрөт. Болду, сүйүп калды деп ойлойт аял. Сүйүп калды, мен жок жашай албайт дегендей мындай. А чындыгында ал эркек сүйгөн жок. Ал эркек Өзүнүн максатына жетүү үчүн гана. Балким максатына жетүү үчүн, балким мындай да, эркек дайыма эле максатына жетүү үчүн жасайт. Бирок анын ой жүгүртүүсүн башка жакка буруп салуу бизден. Ошон үчүн ошол этапта көп айымдар аябай чоң ката калат да, мени сүйүп калды деп ойлойт. А эркек аны жөн эле мынтип даамдап көрүү убагында да кандай кылат экен, эмне оюн убагында. Эркек баштагы этабында жүргөндө аял уже акыркы этапты кабыл алат, анан өзү сүйүп баштайт. Бул мени сүйүп калды да деп кечке ойлонуп баштайт. Аял ойлонгон сайын сүйүп баштай берет. Анан тиги сүйө электе эле аял сүйүп калат. Болду, ошо менен мамиле бүтөт. Анткени сүйүп калган аял кызыксыз. Картаны эрте ачып коет. Картанын баарын ачып коет. Ошол тууралуу курс аябай жакшы эмелер бар, лайфхактар, инсайттар бар, жашоого керектүү. Бүгүн сиз менен абдан жакшы маек кылдык. Эми акыркы суроо ушул. Үй бүлөңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Балдарыңыз, жолдошуңуз эмне менен алек болот? Жолдошум юрист, илгери прокуратурада иштеген, анан кийин бизнеске кеткен, бизнесмен. Орто эле адам, кадимки эле кыргыз айылда өскөн көбүнчө. Анан бирок современный, комплекси жок, аябай өзүнө
мындай өзү бою кичирээк, мындай супсулуу деп айта албайм, бирок өзүнө ушунча ишенет да. Ушунча ишенет. Мен сулуу, коюп койгон, укмуш адамдарды көргөм. Бирок комплекстери толтура. Жолдошум баланы ушу кичинекей кезден баштап ушинтип тарбиялаш керек экен да, өзүнө тим эле өзүн красавчик деп да. Ошон үчүн мындай экөөсүнүн жашообуз жеңил. Психологиясы соо да. Аябай здоровый. Аябай эме түшүнүктүү, токтоо, сабырдуу, өтө сабырдуу адам. Мен кээде үйрөнөм да андан сабырдуулукка. 3 уулум бар. 16да, 15ке чыгайын деп калды да, бирөө 7. 3 эркек. Кыздуу болуу планыңызда барбы? Жок. Неберелүү болгонго кыздык. Сиз медик катары жана блогер катары жанагындай аял эркектин мамилесинин ортосундагы кээ бир сөздөрдү, ачык терминдерди дейби, ошону ачык айтасыз да. Ошол мезгилдерде жолдошуңуз антип айтпа деп мындай бөгөт коюп сизге тоскоолдук жараткан күндөр болду беле? Кээде болуп калат. Бирок ал мындай мен түшүнүгүм боюнча ачык кубактан тынч кубактап көрбөй коет көбүнчө. Карабай коет. Бирок акыркы убакта бир аз чектөө коюп калды. Ошо сүрөттөргө бир аз мен убада бергем болду. Ачык сүрөттөрдү чыгарбайын деп. Ушул убадамды аткарганга аракет кылып атам. Мындай өтө деле көп чектебейт. Бүгүн биз менен биздин студияда Айнура Сагынбаева абдан сонун маек куруп берди. Курска катталбаган, барбаган айымдар үчүн бул жерде кыскача болсо дагы курста өтүлүүчү темалар жөнүндө сөз кылдык, ошону сиздерге жеткизгенге аракет кылдык. Биздин программадагы адатка айланып келе жаткан ушул жакшы нерсе Айнура Сагынбаева айымдан ушундай кичинекей чакан белек жаңы жыл алдында. Бул белек кимге берилет? Бул белек эң оригиналдуу, кызыктуу комментарий калтырган айымга берилмекчи. Составын, ичинде бул эмне болгон крем, ошону өзүңүз айта кетсеңиз. Бул уникалдуу маска. Биздин технолог 2 масканы коюп, бирөө жана Кара деңиздин лайымы экен, өзү жасаптыр. Бир израильский компанияга аны мынтип карап туруп айтты да. Муну көрдүңбү дейт. Се бу деп коюптур. Мына мынау чыныгы маска дептир. Ооба, анткени курамында ошо Кара деңизде жок минералдар бар. Курамында аябай көп витаминдер бар жана биздин чопо. Анан бир уникалдуу пептид бар. Пептид деген бул жана ботокс сыяктуу терини жанагындай бырыштарын азайтат. Жана уктап калган, картайып бараткан клеткалардын кайра түрткү берип жашартат, ойготот. Бул уникалдуу матриксил деген пептид жана көп деген чөптөрдүн экстрактылары. Бул көлдүн маскасы. Кандай териге? Бүт эле типтеги териге. Бул слиппинг маска да болот. Көбүнчө чоподон жасалган маска бетти калтыртып коет эмеспи? Бул андай эмес, бул кремовый. Буну эми белекке берип атасыз. Мен сизге жөнөтө берейин бир масканы, өзүңүзгө лично, сөзсүз көрүңүз. Буну жатар маалда деле бетиңизге коюп туруп, анан бетиңизде билинбейт, жолдошуңуз качпайт коркуп. Билинбейт бетте. Жаты, ошо менен жатып берсеңиз болот, эртең менен жууп салсаңыз болот. Эң мындай азыркы жашоого ыңгайлуу, комфорттуу убакыт аз да маска коюп отургуча. Коюп эле жүрүп даже туруп жатып аласыз. Ооба, даже видеого чыга бересиз, эч ким билбейт бетиңизде бар маска бар экен. Сонун маска. Абдан жакшы, рахмат. Анан сиздин ушу жасап жаткан косметикаңыз чет өлкөгө чыгарганга аракет кылдыңызбы? Эгер чыгып жаткан болсо, кайсы мамлекеттерге чыгып атат? Мен Европага барып келдим быйыл, ошол жерден итальянкаларга белек кылып бердим. Мен тааныш итальянкаларга, анан жазышты аябай келгенден кийин граци деп дагы эле ошол итальянкалар мага катталып, бирөөлөрдүн тааныштары болчу, катталып, ар бир косметика тууралуу чыккан эмеге лайк басып, биз каерден алсак болот, эмне тилекке каршы азыр Европага сертификат жок, сертификат алабыз, анан Европага чыгарабыз. Аябай талап болуп атат аяктан. Мындай ойлойсуң, Миландай, Францияныкы деле бар, Италияныкы деле бар, бирок аларга биздики аябай жакты.
эффектин көрүп мага каяктан алабыз деп кайра жазып атат. Абдан жакшы. Бул нерсе менен биз сыймыктанабыз. Сиз бүгүн бизге келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми жаңы жыл алдында мына саналуу күндөр калды. Жаңы жылдын жаңырышына элибизге, жерибизге, татынакай айымдарыбызга эмне каалооңуз бар айта кетиңиз. Урматтуу кыргыздын айымдары, мырзалары, ушу келе жаткан жыл, буюрса 2025 жыл, биринчиден тынчтыктын жылы болсун, жерибизде тынчтык болсун. Тынчтык жок эч нерсе болбойт экен. Аманчылыктын жылы болсун. Баарыбыз ошо түгөл бололу, аман бололу, сулуу бололу. Сөзсүз өзгөчө биздин косметика менен сулуу бололу. Жана баарыңыздарга ден соолук каалайм. Бул дагы өтө маанилүү экен. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, ден соолукту караңыздар. Сулуулук бул дагы эң биринчи ден соолук. Мен врач катары ошону айтат элем. Анча-мынча ооруларыңыз болсо барып текшертиңиздер. Жаңы жылга жакшы ден соолук менен кириңиздер да эч качан оорубаңыздар. Рахмат, айтканыңыз келсин. Анда эмес айымдар, ушул жакшынакай масканы алууга аракет кылыңыздар. Эң оригиналдуу комментарийге ушул маска бармакчы. Жакшы туруңуздар, жаңы жылды жакшы тосуп, ушул келе жаткан жаңы жыл бизге жакшылыктарды, жаңы ийгиликтерди алып келсин, мамлекетибизде тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө ынтымак, ырыскы, бакыт болсун. Жаңы жылыңыздар менен.